Бул стадиондо футбол ойноо көпчүлүктүн кыялы. Бирок Афганистандагы жарандык согуш учурунда чоңойгон бул адам кыялын орундатты. Менин атым Ахмат Фауд Амархил. Мен майып футболчумун. 1993 жылкы согушта анын бутуна ок тийип жарадар болгон. Мен 6 жашымда бир бутумдан ажырагам. Айрыкча Афганистандагы оор кырдаалдан улам мен эч нерсеге үмүт артпай калгам. Мен ал кезде кичине болчумун. Досторум менен сыртка чыгып ойной да алчу эмесмин. Бирок футболго болгон кызыгуумдан улам ойнойм деген үмүтүм өчкөн жок. Адамдар үчүн ойномок тургай иш, тамак аш табуу кыйынга турган. Андыктан мен желим нерселерден топ жасап ойночумун. Буга элдин баары таң калчу. Себеби менин оор балдак менен ойногонум кооптуу эле. Футболду үйрөнүүдө көп убакыт кетти. Бирок менин үмүтүм эч качан өчкөн жок. 2008 жылы ал Британияга келип, Арсенал футбол клубунун майыптар тобуна кошулган. Мен Англияда майыптар үчүн футбол командасы бар экенин билчү эмесмин. Ар бир футбол клубунда майыптар командасы бар. Facebook баракчамда көп адамдар мен кантип Арсенал клубуна кошулуп калганыма кызыгып сурашат. Арсенал же башка футбол клубуна келсеңиз, алар ар дайым жол көрсөтүүгө ынтызар. Эгер сиз иштегенден коркпосоңуз, бардык ийгиликтерди багындыра аласыз. Бирок ар бир ишти эртеңки жылдыра берсеңиз, анда ишиңиз алдыга жылбайт.